Саламатсыздарбы, урматтуу достор, кандайсыздар? Мен үмүт кылам, мен ойлойм сиздерде баары жакшы деп. Биринчиден баарыңыздарды куттуктап кетмекчимин. Азаматсыздар, тапшырмаларды убагында аткарып, жөнөтүп аттыңыздар, аракет кылдыңыздар, баарыңыздар мыктысыздар. Убакыт учкан куш демекчи, мына 1 айлык курсубуздун акыркы жыйынтыктоочу сабагыбызга дагы кезек келип жетиптир. 1 ай биз сиздер менен чогуу англис тилинде көндүмдөрдү, грамматикалык сабактарды, лексика, фонетикалык сабактардын баарына камтып кеттик. Мен ойлойм, баарыңыздар кенен өзүңүздөрдү тааныштырып, өзүңүздөрдүн бир күндүк рутинаңыздарды айтып, үй бүлөңүздөр жөнүндө айтып, аларда эмне бар, канча жашта экенин, бирөө менен диалог кылып калдыңыздар деп ойлоймун. Жана ошондой эле 2 айга ким катыша турган болсо, мага өзүмө байланышсаңыздар болот. Буюрса 2 айды дагы улантабыз. Анда эмесе, урматтуу достор, сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү темабыз кечээги 4-күндүн темасынын уландысы past simple. Бул past simple tense өтө чоң тема. Биз кечээгиде to be менен to have'ти карасак, to'дуну да караганбыз, бирок to'дуну үстүрттөн карап өткөнбүз. Эми мен сиздерге толугу менен бүгүнкү сабакта түшүндүрүп берүүгө аракет кыламын. Сиздер сиңирип аласыздар деген үмүттөмүн. Бул биз past simple tense'тен өткөн чакта биз этиштерди колдонобуз. Этиштер regular, irregular деп экиге бөлүнөт. Бул туура этиштер, ал эми туура эмес этиштер болуп англис тилинде экиге бөлүнөт. Туура этиштерге жөн эле иди мүчөсү уланса, туура эмес этиштер өткөн чакта эмне болуп кетет экен, урматтуу достор? Өзгөрүп кетет экен. Бул жерде карасаңыздар, close, closed, open, opened, work, worked, play, played, clean, cleaned, wait, waited, watch, watched. Бул жерде эмне? Жабык, жапкан, ачык, ачкан, иштөө, иштеген, ойноо, ойногон, тазалоо, тазалаган, күтүү, күткөн, көрүү, телевизор же саатты кароону биз watch менен айтабыз дедик. Көрүү, көргөн. Эми, урматтуу достор, irregular verbs бул туура эмес этиштерде этиштер учур-чакта, биз учур-чактаган могул жерде биринчи катарда турат, өткөнбүз, урматтуулар. Эми өткөн чакта өзгөрүп кетет дедик. Бул англис тилинин өзүнүн эрежеси. Туура эмес этиштер өтө көп, аларды жатташыбыз керек. Алар менен биз өткөн чактагы кечээги күнүбүздү сүйлөгөнгө ушул этиштер жардамга келет. Be, was verb өткөн чакта was verb болот экен. Go, баруу болсо, баргам десек went дейт экенбиз. Do, жасоо, did, жасаган. Come, келүү, came, келген. Eat, жөө, тамак ичүү, тамак жөө. Eat, жеген. Эт боло калат, артындагы үндү түшүп калат. Drink, ичүү, drank, ичкен. Swim, сүзүү, swam, сүзгөн. Бул жерде мен аз эле этишти бердим, 6-7 эле экен. Калганын irregular verb деп интернетке жазып карасаңыздар дагы бүт баары чыгат. Урматтуу достор, ошол жерден жаттасаңыздар болот. Эми биз сүйлөмдө жөнөкөй тескери, ал эми суроолуу сүйлөмдөрдө биз кантип колдонот экенбиз, азыр ошону кенен түшүндүрүп беремин. Positive sentence, жөнөкөй сүйлөмдө биз дайыма эмне I did дебейт экенбиз.
өткөн чагын эле колдонобуз. Туду этишиндегидей эле өткөн чакта verb деп колдонот экенбиз. I wake up эмес, I woke up at 7 a.m. yesterday. Мен кечээ саат 7-де тургам. Биз дайыма өткөн чакта yesterday, last year, last month, last week дагы ушундай сөздөрдү колдонобуз, урматтуу достор. Бул жерде экинчисинде she ate an apple. She ate an apple. Эмне дейт? Ал алма жеген. Качан жеген? Кечээ жеген деп жаза турган болсок, биз кечээ жеген деп айткан болсок, yesterday деп айтабыз. Ал эми бир жума алдың жеген дейт, же бир жума алдың жеген, же ушинтип айта турган болсок, эмне? Last week деп айтабыз. Бир ай алдың, last month, last year. Демек түшүнүктүү болду. We spoke English last year. Биз былтыры өткөн жылы же болбосо өткөн жылы биз англисче сүйлөгөн болчук, сүйлөгөн элек же болбосо. Анан you played tennis last month. Сен өткөн айда теннис ойногонсуң. Айбек came from Russia. Айбек Россиядан келген. Демек, түшүнүктүү болду окшойт. Туура эмес этиш дагы колдонулду. Эми негативде биз didn't жардамга алып өтөбүз. Did'ге not улайбыз. I didn't wake up. Эми ушул жерде айырмасын кырсаңыздар, позитив сентенсте woke up болсо, негативде wake up болуп эле учурчактагыдай болуп эле жазылат. I didn't wake up at 7 a.m. yesterday. Мен кечээ саат 7-де турган жокмун. Демек өткөн чакта сүйлөп атабыз. She didn't eat an apple. Ал алма жеген жок. She didn't eat an apple yesterday. Ал кечээ алма жеген жок. We didn't speak English last year. Биз өткөн жылы англисче сүйлөй алчу эмеспиз. You didn't play tennis last month. Өткөн айда сен теннис ойногон жоксуң. Айбек didn't come from Russia. Айбек Россиядан келген жок. Эми question'де карайбыз, урматтуу достор. Question'де эмне? Суроолуу формада did, кайра эле did жардамга келет да. Did I wake up at 7 a.m. yesterday? Кечээ мен саат 7-де турганмынбы? Did she eat an apple? Ал алма жегенби? Биз деле балдарыбыздан же болбосо кимдир бирөөдөн сен торт жедиңби? Сен тамак ичтиңби деп сурайбыз, Ушул суроону биз did менен берет экенбиз, урматтуулар. Did she eat an apple? Did he have breakfast? Did you have breakfast? Sen эртең тамакты ичтиңби? Эми караңыздар. Did we speak English last year? Биз өткөн жылы англисче сүйлөйт белек? Did you play tennis last month? Did Айбек come from Russia? Демек түшүнүктүү эле болду. Айбек Россиядан келгенби? Деп сурадык. Эми урматтуу достор, биз көнүгүү иштейбиз. Бул жерде бизде бир күндүк рутинабызды мен мурдакы сабакта бергенмин. Эми ошону эле жазып койдум. Бирок, урматтуу достор, сиздер өзүңүздөрдүн бир күндүк рутинаңыздарды айтып бергенсиздер видео аркылуу. Эми ошону өткөн чакта кечээ мен саат 6-да тургам. Анан ваннага барып бети колумду жуугам, көнүгүү жасагам, намаз окугам,
м, эртең мененки чайды ичкем, мектепке баргам же болбосо жумушка барганмын деген сөздөрдү өткөн чакта колдонуп, рутинаңыздарды видео менен бир күндүк кечээги рутинаңыздарда кечээги күнүңүздөрдү айтып бересиздер, урматтуу достор. Сабак түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Ар дайым позитивдүү болуп, ар дайым билимге умтулуп, билим алып жүрө бериңиздер, урматтуу достор. Дагы көрүшкөнчө. Goodbye.